Балаңдын түз жолдо баратканын билген кезде өзүңдүн изиңди кара дейт. Балдарды тарбиялоо эмес, тескерисинче ата-энелер өзүн тарбияласа, анан мындай келечекте муун өсүп чыгат деген сөздөр бар. Буну дал ошол адистердин өзүнүн оозунан угалы деп. Бүгүн ата-эне менен баланын ортосундагы мамиле бизде кандай көйгөйлөр болсо аны кантип чечүү керек деген маселенин үстүндө сүйлөшөлү деп студиябызга дүйнөлүк деңгээлдеги спикер, тренер, коуч Алена Малабашеваны студиябызга чакырганбыз. Кутман менен куш келдиңиз. Кутмандуу менен Жангыз. Кутмандуу таңыңыздар менен. Негизи эле баланы тарбиялоодо биз тарбиялоо деп бир нерсени таңуулап, анан башка бөлөккө элдин нерсесин окуп алып, анан таңуулаганды жакшы көрөбүз да. Бирок азыркы учурда көп окууларда, көп китептерде кыргызды бөтөн элден бул ошол жети атасы айырмалап турат деген жакшы бир нарктоо кепти айтып келишет да. Маселен, ошол жети атанын мааниси баланы тарбиялоодо кандай таасир этет? Аябай жакшы туура суроо. Биз азыр кыргыздарга эмен аябай керек боло турган суроо болуп атат. Ушул темада биз аябай алыстап кеттирбиз да. Себеби кыргыздар көбүнчө мигрант болуп башка мамлекеттерге кеткендерине байланыштуу ошол жактын көп нерсесин алып келип атабыз дагы, баягы өзүбүздүн ата бабалардан келаткан нерселерди унутуп калып атабыз. Анан кыргыз ушунчалык бир акылман, мындай ой жүгүртүүсү бир башка философияда терең ойлонушчу экен да. Алардын кыргыздын бир эле айткан сөзү өзү эле бир тренинг экен да. Мисалы үчүн ата тегиңди билгин, же жети атаңды бил деп коет эмеспи? Жети атаңды бил деген сөздү биз азыр бир айга чейин созуп айтып берип атабыз да. А биздин ата бабалар ошо бир эле сөз менен түшүнүптүр. Жети атаңды бил деген, значит, сен өзүңдүн ата энеңди билишиң керек, анын атасын билишиң керек. Жети текке чейин билип үйрөн десе, биз ойлоп турбуз, биз жети атабызды эле билип алышыбыз керек экен, жаттап алабыз, анан ары көздөй билбейт экенбиз. Биздин ата бабаларыбыз болсо баягы машина жок, жолдор жок убактарда ушундай канча айлап жылдап өзүнүн ошо ата тегин билейин деп ошол ооздон оозго өтүп, мен атамды билген барбы, чоң атамды билген барбы, менин тегимди билген барбы деп издеп канча жерлерден ошо ата тегин издешчү экен да. Анан эми ал кандай мааниси бар, ушул жөнүндө мен бир кеңири айтып кетейин деп атам азыр. Өзү вообще бул илимде мындай родовой дерево деп коет да, тектин багы. Бизде эми көп сөздөр орусча болгондуктан кыргызчага которсоң мындай кичине чоочунураак болуп элдер түшүнбөй калышат да. Тамыры деп койсок. Тамыры деп койсок болот да, бактын тамыры. Мисалы үчүн биздин өзүбүз адам өзү мисалы үчүн бак болсок, анан ал бактын эки тамыры бул ата энеси болот да. Анан ата энеси сөзсүз баягы эки тамыр болот да, ата энеси жок төрөлбөйт да. Бул деген бир жакшынакай бир сезимдерден пайда болгон уже бак болду да. Ата энеси кетти. Анын ата энесинин да өзүнүн ата энелери бар да. Значит, экинчи поколение болуп атат да, уже экинчи тек болуп атат. Анын алардын да чоң ата, чоң энеси, тай ата, тай энеси болуп атат. Алардын да ата энелери үчүнчү тек. Алардын да ата энеси ушинтип жети катмарга чейин барат да. Ошол бир адамдын тамыры катарында болуп атпайбы? Мында бактар элестетсек эгерде, анда эгерде бактын тамыры терең кетсе, ал жайылып кетсе, эгер ошолор менен биз жакшы байланышта болсок, байланыш деген сөз дагы азыр көп адамдар мындай байланыш деген эмне деп сурашат да. Байланыш деген бул ата эне менен жакшы мамиле түзүү, аларга ыраазычылык келтирүү, алардын батасын алуу, өтүп кеткендерге мисалы үчүн биз жаңы нерсени алып келген жерибиз жок да азырчы. Баягы эле биз ата бабаларыбыз эле кылган Куран окутуу. Куран окутканда эмне үчүн биз аттарын айтып атабыз? Значит, атын айтканда жетет экен да. Биздин кыргыздар эчак эле ата бабаларыбыз билчү экен. Атын айтканда ошо Куран жете беринчи. Анан ошо Куранды жеткизип, аларга ыраазычылык айтып, алар менен дайыма байланышта болуп турушубуз керек экен да. Бул баягы бактын тамыры менен байланышкан болуп атат. Бактын тамыры сугарган болуп атабыз. Ошондуктан ал бактын тамыры канчалык кеңир болсо, канчалык терең болсо, ал бак бекем турат да. Ал шамалга да туруктуу болот, жанга да туруктуу болот, карга да туруктуу болот. Ошондуктан ал мындай турмуштагы кичине анча-мынча кыйынчылыктар болгондо туруштук берип өтүп кетишет экен да. Эгерде ошол тамыры кыркылып калса, мисалы үчүн атаңыз жак менен байланыш болбой калса, же жана ажырашкандар мисалы үчүн, же болбосо багып алгандар, мисалы үчүн детдомдо өскөндөр, же болбосо тууган уруктан эле. Мен өзүмдүн башыман өткөндө, мен өзүм ошондой бакма баламын, мен жолдошум да бакма бала. Ушул аркылуу биз турмуштан аябай катуу кыйналганда мен ушул темага келгенмин да. Анан изилдеп карап көрсөм, чындыгында биздин жолдошубуздун экөөбүздүн тең тамырыбыз жок экен да. Анан ошол окууну аябай окуп, терең үйрөнүп, мына ушул билим аркылуу мен азыр ушу эфирден пайдаланып, мен өзүмдүн насаатчым Арсланбек Кененбаевга терең ыраазычылык билдирип кетем. Себеби мен укканда өтө мындай таң калгам да бул билимдердичи. Ушул билимдерди билбей канча адамдар жүрөбүз. Мен бир туруп таң калам, бир туруп мындай шок болом.
Анан ошо өзүм ошолордун баарын пайдалангандан кийин өзүм ошо өткөн жолдорумдун баардыгын тең канча адамдар азыр ошону таба албай же болбосо мындай бутуна тура албай атышат да. Именно финансылык жактан, үй алгандан, отношениясынан, же болбосо жанагы бири бирин болгон мамилелери, үй бүлөлүк мамилелер, же болбосо ден соолугунан аябай чоң проблемалар болот да. Рахмат эже, сиздин жоогуңуздан бир 2 суроо туулат да. Демек кийин сиз буну окуп билгенден кийин өзүңүздүн ата тээңизди жолдошуңуз табыштыбы? Тапкандан кийин ким экен? Ал эми биздин эле туугандар, өзүбүздүн эле туугандарыбыз. Анан экинчи суроо дагы туулат да. Азыр болсо эмне көп, ажырашкандар көп да. Демек ошол балдардын көбү демек бактысыз болобу? Ошол абдан турмушта бул ата эне деген бул баланын бактысы только ата эне да. Эгер ата эне менен байланыш болбосо, анда же болбосо мындай канат деп да коет да. Бир оң жак жагы ата болот дагы, сол жак жагы апа болот. Эгерде ата менен байланыш жок болсо, билбесе ал жакты, такыр эле катташпаса, анда бир жак канаты сынып калган сыяктуу эле да. Же оң жак канаты сынып калат, же сол жак канат. Анан канат сынганда ал уча албайт да баары бир. Жанагы банкроттор же болбосо улам эле банкроттор болсо ошо жанагы эме болот да. Мисалы үчүн бак деп айтпадык, ошо бакта эгер бак менен байланыш болбосо тамыр жок да. Тамыр жок, жана ошо ажырашкан балдар, же болбосо тиги бакма балдар тамыр жок болуп калат, анан кичине шамал болсо эле улап калат, жана кичине кризис болсо эле улап калат. Кандайдыр бир ситуация болуп калса эле сразу ошо кулап калат. Даже миллион таап, мисалы үчүн лотерейный даже билетти миллионго утуп алса деле ал бак баягы аябай түшүмдү көп берет, аябай мол болот. Анан баягы тамыр жок болгондуктан кулап калат түшүмү менен. Ошентип эле баягы улам бутуна турат, кайра кулайт, бутуна турат, кайра кулайт. Ошонун бүт баары тең ата эне менен байланыштуу да. Азыр өзүңүздүн жетишкендиктерди айтып, анан билим алган кишилердин аттарын атап кетпедиңизби? Анан бизге момундай кеңеш берип аткан кишинин ийгиликтери кандай болду экен деген суроо пайда болот болуш керек. Менин ийгиликтериме? Эми ошол бир 15 жылга чейин биз жолдошум экөөбүз кыйналдык да. Экөөбүз тең биз курсташпыз, жогорку окуу жайын бүткөнбүз, экөөбүз тең бир күндө калбай иштейбиз, анан эмнеге деле такыр бутубузга тура албайбыз да. Жаныбызда элегибиздер деле таң калат. Бул экөөңөр эмнеге эметип атасыңар деп элечи. Анан кийин мен ушул бир жерден эле угуп калып эле аябай карасам эле чындыгында менин биздин ошо үй бүлөбүздөгү жетише албай атканыбыздын баары тең ушуга байланыштуу экен. Андан кийин анан ошо өзүбүздүн ата энебиз, ал жолдошум тайэнесинин эле колунда өсүптүр, мен тайэжемдин эле колунда өсүптүрмүн. Анан ата энебиздин баардыгы тең эле айтып, чогуу баягы кеңешип, мынакей бул бияктын баласы, бул бияктын баласы, биз тарбияладык деп ушундай баардык ынтымакка келип, бири бириз менен ушундай түшүнүү менен мамиле кылгандайын анан аябай чоң ийгиликтер жараттым. Тууган тушканды тамырды тапкандан кийин эле ийгилик пайда болду деген. Сразу ошондон кийин эле ата эненин батасын иши алат экенбиз да, бата. Бата деген бата менен элге көрөт, кыргызында бир эле сөз айтып коюптур да, бата менен элге көрөт. Бата дегенди биз такыр унутуп калып атпайбызбы азыр? Батасы жок эле. Азыр айрыкча ошо мигрант болуп кеткен биздин кыргыздар ушул ата энеси жок эле барып эле ошол жакта миллион таап келгиси келишет да. Ушундай бир цел менен кетишет да. Мен азыр кеттим, мен Россияга барып, Америкага барып миллион таап келем депчи. Биякта ата бата берди, жокпу? Ыраазычылыгын берди. Ыраазычылык обязательно ушул аябай көйгөй маселе да ушул. Биз ушуну именно ушу билимди таратып, ушу ата эне менен баланын ортосундагы байланышты аябай бекемдеп, анан алардын ыраазычылыгын алып, алардын батасын алып, 1 метр чыксак дагы, эшиктин алдына чыксак дагы ата эненин батасын алып чыкканга, ошого уруксаат сурап тарбиялагыбыз келип атат да, жаштарга мындай билим бергибиз келип атат да азыр. Сиздин көп тренингтерге көбүнчө ушул үй бүлөдөн жабыркаган мындай каармандар көбүрөөк катышат экен да сиздикине. Анан сиздер азыр да эфирден айтып өтсөңүз болот, кандай кеңештерди бересиз? Мындай жалгыз боо энелер көп, өздөрү өстүрүп кеткен, алардын балдары ошо айтып атпайсызбы, бактысыз болуп калышы мүмкүн депчи. Мен ушу жакынкы арада Назира Айпекова менен чыккан эфиримде ушул теманы козгосом, адамдардын биздин азыр именно кыргыздын аябай көйгөй маселеси ушул экен да. Анан аябай мындай сиз айткандай эле Нургуз, ушул суроо менен кайрылып атышат да, биз эмне кылабыз, эми кандай кылабыз депчи. Анан эгерде мындай дагы таба албай калышым да мүмкүн да. Мисалы үчүн таба албай кала тургандар бар, детдомдогулар, мисалы ата энелери жок болуп калат, же болбосо каза болуп калгандар, алар кантип байланышабыз, кантип бата алабыз деп суроо беришет да. Алар баары жүрөгүндө кабыл алыш керек да. Жок ата эненин деле, бирок ал бар да. Просто бала билбеген менен ал бар да. Ал балким каза болуп калды, же балким башка жакта жүрөбү, бирок ошо жүрөгүндө ошол адамды кабыл алыш керек да, кечирим болуш керек.
баягы бизде таарыныч болуп калат да, мен эмнеге таштап кетти, мен эмне үчүн баккан жок, анан мага эмне келип кайрылып койбойт, мени издеп келбейт деген таарыныч менен жүргөндө, бул жана ортосундагы ошо ата менен баланын ортосундагы жип үзүлүп калат да, анан бата келбейт анда. Ошондуктан сиз айткандай табылбай калды дейли, эми ар кандай да ар кимдердин тагдыр, турмуш дегендей. Мисалы үчүн бойго жетти, турмушка чыкты, же тескерисинче келинчек алды, кайын журтта мисалы үчүн атасын ата, энесин эне деп ошол жактан да бир мындай өзүнүн ордун тапкан кишилер болушу мүмкүнбү? Все равно баягы кандай болсо дагы, тапса дагы таппаса дагы жүрөгүндө атасы бар экенин, аны көрбөсө деле жүрөгүндө атасы бар экенин сезиш керек дагы, ыраазычылык. Себеби оң жак атадан келип атпайбы? Ушул оң жагың сен почти биздин 80% ата эне болот да. Өзүбүздүн бир 5-10% өзүбүздүн версиябыз. Рахмат, бул тема аябай чоң, мындай Аябай чоң тема. көп убакыт керек экен, түшүнүүбүзгө караганда. Убакыттын эми тилекке каршы. Алена айым, сизге ыраазычылык билдиребиз. Анан сиз үчүн бүгүнкү күн дагы абдан маанилүү экен. Бүгүн Алена айымдын туулган күнү экен. Болсун, өмүрлүү болуңуз. Түз эфирде сизди куттуктайбыз, дагы көптөгөн ийгиликтерди жаратыңыз, артыңыздан баягы көптөгөн шакирттерди тарбиялаңыз деп айтмакчыбыз. Ийгилиги арткан кишилер көбөйсүн артыңызда. Рахмат. Бүгүнкү күнүңүз жакшы маанайда улансын. Рахмат сизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз программабызды улантабыз. Сиздер Улуттук биринчи каналдын таңкы замана студиясын түз эфирде көрүп жатасыздар. Биздин өтүп кеткен кызыктуу маектерди, сюжеттерди албетте сиздер социалдык тармактардан дагы көрө аласыздар. Анан биз менен онлайн байланышта болуп, ар дайым алар менен бөлүшүп, репост кылганды унутпаңыздар деп чакырып кетмекчибиз. Алдыда Атахан Кожогуловдун башка тилде которулган кыргыз чыгармалары тууралуу материалы бар. Анда чогуу көрөлү.